Алай район аймагында 2019 жылдын 22 май күнү Үгүт жүрүш 2019 аттуу иш-чарабызды өткөрүп жатабыз. Анын өткөрүүбүздүн себеби Алай районунда жол транспорт кырсыктарынын саны өсүп, жарандарыбыз жабыркап, ден соолуктарына зыян келүүдө. Ошондуктан ушул жүрүштүн өткөрүүбүздүн себеби ошондон. Ушундан пайдаланып айтып кетелер эле. Алай районунун эли ушул коомчулук жол транспорт кырсыктарынын алдын алуу боюнча бизге жардам берип, жол транспорт кырсыктарын болтурбоо максатында жол эрежелерин сактап, бизге такай кызматташып, мына акыр коңгуроо келе жатат, аттестат алуу аземдери келе жатат. Ошол убактарда үй бүлөсү менен тынч болуп, жол транспорт кырсыктарынын алдын алуу боюнча семьяларына түшүндүрүп, балдарына түшүндүрүп, эч кандай баягы кортеждерди чыгарбай бизге жардам беришini суранып кетер элем. Sıralardan diye bana attırdı sıralarına. Oturacak. Az böyle koyar mı? Yok, şaşırdım. 37 çocuk kalmaz. Ne bu? O da kaç yıl? Sebepten 5 caranlarımız kaza oluşkan. 16 adam caranlar denilerinden her türlü caratlarda oluşkan. Alayında can gösterişler arasında. Nasıl fotoğraf? Bu uçaktan gittiniz hep. Oncarına gelin siz dedi. Aparatıyla yoksa çıktım. Урматтуу коомчулук, ата-энелер, мугалимдер жана мектеп окуучулары. 2019 жылдын 4 ай 21 күн ичинде Алай районунун аймагында 7 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен
3 жараныбыз қаза болды. 11 жаран денелерінен ар түрді жарақаттанды. Ал эми жаш өспүрүмдөр арасында 3 жол унакырсы катталып, анын кесепетинен былтыр bir жаш өспүрүм каза болгон. 3 жаш өспүрүм денелеринен ар түрдүү жаракаттарды. Урматтуу мекендештер, жол эрежесин сактоо жашоонун эрежеси экендигин эске алуу ар бир жарандын атуулдун милдети. Биз жол эрежесин сактасак, коомго чоң канып кошкон болор элек. Азыркы учурда катталган жол унакырсыктардын күнөөсүз жарандар жарык дүйнө менен кошайгышып, алардын үй бүлөлөрү кайгыга чөгүп турган учур. Ал эми жарат алган жарандарыбыз арасында кээ бир жарандар оор жарат менен биздин арабызга жүрө албай айып болуп калышты. Ошондуктан урматтуу мекендештер, жалпы коомчулук, сиздер менен биз жалпыбыз жол эрежесин так сактасак, ушундай жол унакырсыктарын алдын алуу болобуз. Мына ушул учурдан пайдаланып, улуу Рамазан айынан бири-бирибизди жана коомчулукту сыйлап, маданияттуу болууга жана баарыңыздарды жол эрежесин так сактоого чакырып кетерим. Көрүп турганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, жалпы коомчулук, сиздер менен биз жалпыбыз жол эрежесин так сактап, ушундай кырсыктардын алдын алуу болсок, мен ушул учурдан пайдаланып, улуу Рамазан айынын бири-бирибизге жана коомчулукка muhallimler jana mekте окуучулары 2019 жылдын 4 ай 21-inde Алай районунун aldın alууга алган болобуз. Мен ушул учурдан пайдаланып, мына Рамазан айынын бири-бирибизди жана коомчулукту сыйлап, урматтуу коомчулук, ата-энелер, muhallimler жана мекте окуучулары, 2019 жылдын 4 ай 21-inde Алай районунун аймагында 7 жол унакырсы катталып, анын кесепетинен 3 жараныбыз каза болду. Алардын жараныбыз денелеринен ар түрдүү жаракаттанды. Ал эми жаш өспүрүмдөр арасында 3 жол унакырсы катталып, anın kefesinden 3 yaş öpürüp her bir yalandır, adımızın bilgesi,
жашоо, жашоонун эрежеси. Экендигин эске алуу ар бир жарандын атуулдун милдети. Биз жол эрежесин сактасак, коомдуктан аны койго болор элек. Азыркы учурда сакталган жол Азыркы учурда катталган жол убакырсыктарынан күнөөсүз жарандар жарык дүйнө менен коштошуп, алардын үй бүлөлөрү кайгыга чөгүп турган учур. Ал эми жарат алган жарандардын арасында кээ бир жарандарыбыз оор жаратынан биздин арабызда жүрө албай айып болуп калышты. Ошондуктан урматтуу мекендештер, жалпы коомчулук, сиздер менен биз жалпыбыз жол эрежесин так сактасак, ушундай жол убакырсыктардын алдын алган болобуз.